27 күнүнө бардык элек. Барып, нарядтарга кол коюп келдик. Келип, бизге нарядтын агысын көрсөтүштү. Шуржукка чыгып лесе коесуң деди. Анан допуска кол коюп чыктык эле. Анан кирип, жарым саат өтүп өтпөй, ошо күрүштү турбаны буруп ататтым. Күрүч менен. Бурашым билем башыма таш тийди, өзүмдөн кеттим. Көзүмдү ачсам, ушу сырагы больницада экенмин. Реанимациядан ойгондуңуз да туурабы? Ооба, реанимацияда өзүм анда кайра өзүмө келгенде бир нерсе келдим. Таш кайрыңызга башыңызга түштү? Баш каскама тийип, каскамдан чакырганда колума. Баштын кайерине тийди, аркасына? Жок, каскама тийген. Мындай жакка тийип, түшкөндө сапырылып. Доктор өзү иштеген чыккан болчумун да. Ремонтко, ооба. Сиз өзү кайсы участкада иштейсиз? Өзү упаковкада иштейм. Упаковкадан контракт түзүп, өзүгө ремонтко чыккан болчук. Ошону ким сунуштады силерге? Бизге ошо мына жактан өтүүнү айтса керек эми бизге. Кытай ишкерлери. Ооба. Ошо Кытай ишкерлери айтса керек. Азыр эми получается реанимациядан чыгып бүгүн травматологияга Травматология. Кытай ишкер башы, заводдун башчысы келип кабар алдыбы сизден? Жок, келип алган жок. Жок, келип алган жок. Милиция кызматкерлери келип ошо кырсыкты регистрация кылдыбы? Келди. Мен Кызылкенов келди. Нокатка келди. Милициялар. Ооба, милициялар. Нокаттын же Кызылкен прокуратура кызматкерлери келдиби? Жок, келген жок. Өзү доступ барбы ошондой промышленный ремонтторго катышканга? Билимиңиз барбы сиздин? Жок, ооба, билимим жок. Бул окуя саат канчада болгон? Саат 9:30 болгон. 9:00дан өтүп болгон, точно билбедим. 9:00дан өткөн эле да саат. 9:00дан өтүп. Кечки 9:00. Кечки 9:00дан. Кечки 9:00дан өтүп болгон. Өзүмдө түндөсү иштегени болобу ошондой промышленный объекттерде ремонт кылып иштегенге жол бербесе керек мисалы? Аны точно билбейт экенбиз. Генеральный директор Кытай ишкер эмне үчүн келбеди сизден? Эмне үчүн кабар алган жок? Аны точно билбедим мен. Жок, өзү келген жок. Эми мына бул окуя 27 декабрда болгон туурабы? Бүгүн мына 3 январь. Ошол күндөн бир да келбеди директор өзүгө? Жок. Бир да келбеди директор өзүгө? Жок. Өзү колдун эмне кайры синип тур? Эмне деп атышат? Колдун бул жагынан тирешине кеткен, бул жагы эзилип калган. Эми мени ошо ЮКЦнын кызматкерлери, биздин коллегалар телефон чалып мага ошо кабар берген. Бул биздин рабочий ошондо больницага түшүп калды, реанимацияда жатат экен, ооруп калды. Анан кийин ошо Кытай ишкерлер ошол ишти жапканга аракет кылып жүрүшөт. Эртең компенсация төлөбөшүбүз керек. Бул ишти коомчулукка чыгарбашыбыз керек деп Кытай ишкер ошентип акчасын таркатып жүрөт экен деп ага рабочийлер чалышты. Мен ошол себептен бүгүн келдим бuyакачы. Анан сиздин башчысыңыз Ильяс Ураимов, начальник отдела. Кечээ күнү ошо Ильяс Ураимовго телефон чалгам. Ошондой кырсык болуптур, адам реанимацияда жатат экен, ооруп калды экен. Кандай себеп менен бул рабочий адамыбыз промышленный ремонтко катышып атат? Ким буга разрешение берди? Ким буга жол берди? Деп сурасам, Ильяс Ураимов сиздин начальнигиңиз жок, бул бар жок, кал. Эч кандай реанимация ишине түшкөн жок. Жөн эле колун сыйрып алды, өзү жыбырып түштү деп маалымат берди. Сиз эми өзүңүз үчүн билип коюшуңуз керек. Ушундай пактакөрлөр, мына көрдүңүзбү? Эл чындыкты сүйлөсө, Кытайдын пактакөрлөрү ошентип алдап отурат. Канча балаңыз бар? 2 кызым бар. Ата-энеңиз барбы? Апам бар, атам жок. Эми мына карабайсызбы, ушинтип өлүп калганыңызда эмне болот эле? Өлүп калганыңызда Кытай ишкер айтат, өзү күнөбат, өзү жыбырып түштү. Бирок мыйзам боюнча сизге уруксат бербеш керек иштегенге. Эмнеге дегенде сиздин опытыңыз жок, сиздин билимиңиз жок. Ремонтный работа жүргүзгөнгө. Мамлекет тараптан техника безопасности деген бар. Ошол жерден доступ алышыңыз керек сизчи. Ошондой заводдун ремонтуна катыша турган атайын уруксат кагазы бар. Промышленная безопасность деген. Кичинекей трансформаторду оңдогондо дагы ошого да доступ керек. Ага дагы билим керек. Сиз өзү упаковка цехте иштейсиз, туурабы? Ооба. Упаковкада деген сиз только цемент салышыңыз керек. Каптарга, туурабы? И болду. Ремонттун, заводдун ремонтуна промышленный ремонт сиздин доступуңуз жок. Бул Кытай ишкерлер ошентип чорный рабочийлерди арзан акчага иштетем деп ошентип эптеп ремонт кылып жүрүшөт. Булардын максаты только акча тапкан, өзүнө пайда тапкан. Булар эч качан бир да кыргызды ойлонбойт, бир да кыргызды күйбөйт. Ошону билип койгон мекендештер.
Мына Кудайым сактаптыр. Аман калыпсыз. Реанимацияга түшүп. Кудайым ден соолук берсин, жакшы болуп калыңыз. Рахмат. Маматов Мурат деген бейтап түшкөн. Бул обстоятельства травма 27 числода 22:44-тө түштү. 22:44-тө Юкутсу Семен заводунан травма алып түштү. Бетонный эмеге түшүп кеткен экен. Үстүнө бетонный изделие примерно 20-30 килограммдык вес баланын үстүнө түшкөн экен. Ошо Башына түшкөнбү? башына, колуна түшкөн. Ошо мезгилде өзү больной өзүнү жоготуп, без сознания келген. Без сознания алып келишип, через ОМП реанимация бөлүмүнө жатты. Реанимация бөлүмүндө 1 сутка жатып, 1 суткадан кийин состояниясы өзүнө келгенден кийин травматология перевод болду. Ошондон бери бизде жатат. Бүгүнкү күндө акыбалы жакшы. Коюлган предварительный диагноз деп коебуз. Предварительный диагноз зачинутый сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой плечевой кости без смещения. Ушул диагноз менен бизде жатып лечение алып атат. Состояниясы ушундай. Кааласаңар больнойдун өзү менен дагы беседа кылсаңар болот. Больной басып уже ходячий эмеде жүрөт. Бүт керектүү дарыларын алып атат. Хорошо. Мына болду да, башка маалымат керек жок. Бул боюнча милиция кызматкерлери келиштиби? Келген, милицияга сообщение болгон. Производственный травма деп полный жазылган. Биз жактан бардыгы мыйзамдуу бардыгы жазылган. Ошол Милиция кайсы? Кызыл океан милициясы келди? Кызыл океан милициясы. Тергөө тобу, Ооба, тергөө тобу. Полный регистрация болгон. Болгон. Эч кандай ишти жабып, кыскартып, Жок. бурмалап деген ой жок, Жок, туурабы? андай ой жок бизде. Врачтар тарабынан бүт мыйзам чегинде открыто прозрачный болуп турат. Прозрачный болду. Производственный травма деп регистрация болду. Травма деп түшкөн регистрация болгон. Бул жерде эч кандай бекитүү, башка кылуу деген жок. Милицияга сообщение болгон, бардыгы жазылган. Тууру келгенде без сознания келген, реанимацияда 1 суткадан кийин өзүнө келип, сознанияга келип, аны бизге перевод кылып алганбыз. Азыр ошол колунда гипси бар. Гипс менен правый плечасы без смещения. Без смещения сынган, кошумча сотрясение алган, назначенияларын алып атат. Бүт керектүү докторлор көрдү. Рахмат. Немечи? ЮКСнын директору Кытай ишкери келип кабар алдыбы? Мен көргөн жокмун. Кытайдын ишкери мага келген жокмун. Кытайдын ишкери мага келген жок. Башкасын көргөн азамат. Все, хорошо. Ошол эле. Атыңыз? Бейшен, травма бөлүм башчысы. Тагаев Бейшен. Бейшен. Все, чоң рахмат берген маалымат.